Урматтуу эл журт, бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Арча Бешик конушунда жаңы курулган таунхаус стилиндеги турак жай комплексинен сатыла турган батир көрсөтөбүз. Жалпы аянты 255 чарчы метр. Өтө сонун курулуптур. Бул турак жай комплексинин аты Арча Резиденс деп аталат. Таунхаус деген стилде курулган. Негизи Арча Бешикте Тыналиев көчөсү менен магистралдан бир аз жогору көтөрүлгөндө эле Каракоо көчөсү семерканын ичинде, тагыраагы Каракоо көчөсү 84. Мына ушул короого киргенде негизи бир 15 сотуктан ашуун жер аянтына 6 батир подвалы менен 3 кабат болуп курулуптур да. Подвалын кошкондо. Атак 2 кабаттуу, үстүндө 3-чү кабат ал терраса, барбекю зонасы менен. Азыр бүт баарын көрсөтүп беребиз. 1 квадраты $1000 ортоңку мына 5-чи батир сатууга коюлуп жатат. Азыр эми үйдүн короосуна келдик. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Арча Резиденстин бул үйдүн сырткы фасады натуралдык сары таш менен жасалыптыр. Фасад өтө мыкты чыгыптыр. Анан терезелери, эшиктери бурон, терезелери бардыгы ушу алюмин профилдери, термо профилдерден жасалыптыр, өтө сонун. Түнкү жарыктары, бул жерде камера көзөмөл, анан короодогу бүт ушу благоустройство деп коебуз. Бул жердеги жашоо шарттары эң сонун шартта түзүлөт экен. Мисалы, бул жерде ар бир батирге 2ден унаа токтомо уюштурулат экен. Бул жерде кичинекей ушу проект боюнча балдар ойноочу аянтчасы жасалат экен. Анан эми бул жактан дарбазадан киргенде ушу оң жак, сол жакка унаа коюучу жайларын уюштурат экен да. Жүрүңүздөр, мына 5-чи батир сатууга коюлуп жатат туугандар. Ана мына 6-ны деле, биякта 4-тү деле сатат экен негизи. Бирок аларды бир аз ремонт кылып, анан кийин сатат экен да. Бирок ушул турушунда патпсо 5-чи батирди сатат экен да. Келиңиздер, кирели. Бир катар планировкасын көрсөтүп берели. Мисалы, мына караңыздар, үйдүн алдына тротуар жасаган. Бүт жанагы өзгөчө брусчатка менен. Ана бул жакта көрүп турасыздар, мындай зоналар, топурак төгүлгөн, мына жерлер бүт бардыгы ушу жашыл зона, газон болот экен. Сырткы фасад натуралдык сары таш. Ал эми фундаменттин сырты болсо натуралдык гранит. Бул брон эшиги. Брон эшиктин дагы пайпайыны коюптур. Мына көрүп турасыздар, Өтө сонун брон эшик коюптур. Бисмилла. Жүрүңүздөр. Кирели. Мына кирип келгенде, батирдин ичине киргенде бул жер дализ, прихожка деп коебуз. Сол жакта болсо бүт электр чубалгылары, интернет, домофон кабелдери бардыгы чогулуптур. Оң жакта болсо санузел, же болбосо прачечный деп койсок болот. Андан бери экинчи эшикти ачып, бул жакка киргенде, бул жак эми холл, анан кухня. Бул жак аябай кенен туугандар, мына караңыздар. Мына жагына бүт ушу газ киргизилген, таза суу, ысык суу, муздак суу, канализация трубалары бардыгы тартылган. Бул жак эми ашкана зонасы болот. Эмерек бүт ушул жакка коюлат да. Бул жагы холл. Бул жердин эми планировкасын өзүңүздөр дагы ортодогу дубалдарды өзгөртүп бир башкача кылып планировка кылып алсаңыздар болот негизи. Ана мына жерди караңыздар, дубал уруп тосуп коюптур, бир бөлмө өзүнчө спальня болгон да. Мунун терезеси ушу үйдүн короосу жакты, түндүк тарапты карап турат. Бул өзүнчө бир бөлмө. Анан полдон потолокко чейинки бийиктик дагы аябай бийик. Почти 3,5 экен да. Келиңиздер. Бул жакта болсо, мына артында, арткы короого чыгат, короо жакта 2 терезеси жайгашкан, бир эшиги жайгашкан. Бул эшиктен мына сыртка короого чыкса болот негизи. Көрдүңүздөр? Короого чыктык. Ар бир батирдин өзүнүн короосу болот, айланасы тосулган, газ трубалары дагы, эгерде сыртка очок гана кура турган болсо, газ трубалары дагы, таза суулары дагы, канализациялары да тартылган. Анан астында подвал болгон үчүн 2 мындай форточка коюп койгон. Бул эми арт тарабынан көрүнүшү. Үстүндөгү терезелер да ушул батирге карайт негизи. Азыр эми экинчи кабатына чыгабыз, анан подвалына да түшөбүз колдон келишинче. Келиңиздер. Мына монолит. Бул каркасына монолиттий система менен курулган да. Бүт электромонтаждары жасалган. Астына бүт мындай поролон таштап, мына караңыздар. Көрдүңүздөр? Мындай поролон таштап туруп, анан стяжка куйган. Теплый пол бүт тартылган, мына коллектор аркылуу биринчи кабатка, экинчи кабатка өз-өзүнчө тартылган да. Бул жакта тепкичтин астында биринчи кабаттагы даараткана бар. Сол жакта болсо төрдө, оң жакта төрдө инсталляция жасалган. Биякта раковинасы турат. Анан мында болсо подвалга түшөт. Бул жактан болсо экинчи кабатка чыгабыз. Келиңиздер, экинчи кабатка чыгалы, этият болуп. Тепкичтери бардыгы темир каркастар менен жасалган. Экинчи кабатка мына чыкканда бөлмөлөрүнү тааныштыралы. Мына ортодо кенен санузел бар. Бүт ванна, душ, раковиналары бардыгы коюлат.
Бул жакта болсо бир бөлмө, бул спальный балкону менен. Төрүнө спальный диван коюлат. Бул жакта бир терезеси бар. Мына жерде бир терезеси бар, анан мындан балконго чыкса болот. Балконго. Мына балкону дагы көрдүңүздөр. Кенен да, мына жерде мына решетка тосмолоп алса, болду. Үйдүн короосу көрүп турасыздар. Ар бир батирге өзү 6 батир болсо, 6 батирге 2ден унаа, 12 унаага ушул жерде орундук жасалат экен да. Айланасы тосулган бүт камера көзөмөлдөрү менен. Болгону 6 тургун бир короодо жашайт да. Бул жакта болсо дагы 2 уктоочу бөлмө бар. Мына бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Киргенде эле мына кенен көрүп турасыздар, Анан бул жакта төрүндө болсо, атайын ушу жеңил конструкция менен эле тосуп коюптур. Эгер бул сиздерге жакпаса, алып салсаңыздар болот, гипсокартон менен тоскон. Бул жагы гардеробный жасаптыр. Мына. Бул жагы болсо, мына караңгыда бир аз көрүнөбү, көрүнбөйбү? Бүт сантехникаларын тарткан. Анан инсталляциясын дагы орнотуп коюптур. Бул жагы ушу ванна душ болот. Бул ата-энелердин мастер спальнийи да. Бүт мына электр кабелдери да тартылган. Мына жерде бир аз ичкери кирип турган жери бар. Бул жерге жанагы жеңебиздин күзгү комоддорун коюп койсо, боёнчу жайы болот. Бул жакта бир терезе, бул жакта бир терезе. Терезелери дагы бийик-бийик коюлган чоң терезелерден да. Экинчи кабаттын стяжкасы да куюлган. Анан бул жакты караңыздар. Мына жакта дагы бир бөлмө бар. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Мынакей. Көрдүңүздөр? Мында бир терезеси бар. Бул жакта болсо экинчи кабаттын отопление системасы ушул жерден бөлүштүрүлгөн, коллектор коюлуп. Эми 3-чү кабатка чыгабыз. Терраса, барбекю зонасы бар. Жүрүңүздөр 3кө. Так, 3-чү кабатка чыгып келе жатабыз. 3-чү кабатка чыкканда эле мына эшик коюп койгон. Эшикти сыртын ачат экенбиз. Чыкканда эле бул жак террасасы мынакей. Көрдүңүздөр? Терраса кенен да. Мына үстүндө футбол ойносо болот экен. Көрүп атасыздар? Бүт астына мына тол салыптыр. Баягы суу өтүп кетпеш үчүн. 3 кабат салдык деди. Ана мынандай түтүкчөлөрдү жасап коюптур. Бул прямой ошо канализацияга кетет экен. Бул жакта болсо атайын навес жасаган. Наркы батирдики өзүнчө нар жака уклон кеткен, бунуку бер жака кеткен да. Бул жер эми барбекю зона. Ушул жерге жанагы шашлык, мангалдарды коюп койсо, бул жерге мойка, идиш жуучу жайларını коюп койсо, бүт сууларны, канализация турбаларын монтаж кылыптыр. Бул жер эми шишкебек бышырып жей турган жер. Бул жерге стол коюп койсо, ушу конок келгенде өзүңүздөр ушу шишкебекти ушул жерде бышырып жеп турасыздар туугандар. Сонун жерде. Бул жерде мына бийиктиктен көрдүңүздөр, бул жактагы жогорку тарап, дал ушул жерден мына берегирээк өтүп караңыздар. Тиги жерден ак үй көрүнөт экен, көрдүңүздөр? Жакындатып көрсөтөйлү, мына ак үй көрүнөт экен, жаңы ак үйчү ушул жерден. Мынакей. Тоо жактагы ушул жерден аябай жакшы көрүнөт экен да. Ушул үй туугандар, мына көрдүңүздөр? Квадраты $1000 255 квадрат $255,000 сатууга коюлду да. Анан эми азыр подвалындагы көрсөтүп берели сиздерге. Подвалды эми колдон келишинче жарык кылып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Жүрүңүздөр, подвалга түшөлү. Эми туугандар, бул үйдө террасасы жанагы биз айткан 255 чарчы метрден сырткары экен да. Так, биз азыр подвалга түштүк. Мына подвалдын кенендигин караңыздар. Караңгы, бирок мен фонарик жандырып сиздерге көрсөтүп берип атам. Бүт канализация суулары тартылыптыр. Фундаменти мощный куюлгандыгын караңыздар, монолиттерини караңыздар, электромонтаждары жасалыптыр, полуна стяжка куюлуптур. Ана мына ал жагыны өзүнчө бир бөлмө кылып коюптур, кафелдерин жабыштырып, бүт мына отопление системасын ушул жерден тартып коюптур мынакей. Подвалга дагы теплый пол болгон, мына ылдыйда коллекторлор турат, көрдүңүздөр? Бул подвалга тартылган. Биринчи кабатка өзүнчө, экинчи кабатка өзүнчө, бүт ошо система бардыгы тартылган. Ушул жерге газовый котел коюлат экен. Газовый котел. Бул жакта мына газ киргизилген, көрдүңүздөр? Дуалдарын бүт агартып койгон анан. Ушул туугандар, кандай дейсиздер? Ушуну менен мен жыйынтыктаймын. Бишкек шаары, Арча 5 конушу, Каракол көчөсү 84, Арча резиденсте 255 чарчы метр батир, особняк үй деп койсок болот. Баасы $1000 шашылыш сатылат. Эгер жакса, экранда ээсинин телефонуна азыр чалып, азыр сүйлөшүңүздөр. Видеоға лайк басып қойғыла. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать в мир уюта и комфорта с жилым комплексом Archa Residence от компании А3, расположенный в престижном районе Арча-Бещик по адресу улица Каракол, 84. Этот комплекс станет воплощением вашей мечты об идеальном доме.
Archa Residence – это стильный трехэтажный комплекс с фасадом из натурального травертина, который придает зданиям очарование и современный вид. Внутреннее и внешнее утепление, выполненное из высококачественного базальта, обеспечивает тепло и комфорт в любое время года. Каждая деталь продумана до мелочей. От бронированных дверей с тепловым разрывом до алюминиевых окон 75-й серии с трехслойным остеклением, обеспечивающих отличную шумоизоляцию и энергоэффективность. Панорамные окна высотой 2,5 метра добавляют свет и создают атмосферу простора. Ваш комфорт – наш приоритет. Archa Residence оснащен газовым отоплением, водоснабжением, электричеством и центральной канализацией. На крыше каждого дома своя терраса с барбекю-зоной, откуда открывается шикарный вид на горы. Гостевой паркинг и индивидуальная барбекю-зона для каждого дома создают дополнительное удобство. По 2 парковочных места на каждый дом гарантируют комфорт для всех жильцов. Безопасность ваших близких обеспечена системой видеонаблюдения. Каждый дом предлагает уникальные планировки, где в подарок вы получите террасу и дизайнерский проект интерьера. Площадь домов варьируется от 240 до 300 квадратных метров, что позволяет выбрать идеальный вариант для вашей семьи. У каждой семьи будет своя придомовая территория, а всего на участке будет застроено только 30% территории, оставляя 70% под зеленые зоны и места для отдыха. Расположение Archa Residence не оставит вас равнодушным. В шаговой доступности находится живописный Интемак-парк, престижные посольства, элитные частные школы, торговый центр «Глобус», современные фитнес-залы и удобные асфальтированные дороги. Срок сдачи комплекса – 4-й квартал 2024 года. Не упустите шанс стать обладателем дома в уникальном жилом комплексе Archa Residence. Приезжайте и убедитесь сами. Ваш новый дом – это не просто жилье, а образ жизни. Archa Residence, где мечты становятся реальностью.